Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 5 март 2025 жыл мен сиздерге Черемушкада жайгашкан мына ушундай жаңы новостройка домдон сатыла турган 2 бөлмөлүү квартира тууралуу маалымат бермекчимин. Тех паспорты бар. Анан бул домдо суу, свет, газ, отопление бардыгы киргизилген, бардыгы иштейт. Мындайча айтканда толугу менен бүткөн тех паспорты бар жаңы домдордун бири. Адашпасам 14 кабаттан турган жаңы дом туугандар. Анан мына домдун алдын көрүп атасыздар. Детский площадка, охрана ворота, мына жакта 3 очок бардыгы бар. Керек болсо подземный паркинг дагы бар. Сиздерге деле жакшы да. Тех паспорты бар квартира алып кеңири жашай бересиздер. Тех паспорты качан берилет экен деп ойлонуп отурбайсыздар мындай айтканда. Так, Golden House курулуш компаниясы курган 14 кабаттуу дом. Домдун аталышы Париж, 2 подъездден турат. Анан бул жерге кантип келем дей турган болсоңуздар, бул Черемушкада адашып калыпмын. Бул жер Анар микрорайону туугандар. Мен айткан подъездге кирип, 12 кабатка чыгасыздар. 2 лифт иштейт. Лифтте чыгып солго бурулсаңыздар, мына ушул тарапта сатылуучу квартирабыз жайгашкан. Тех паспорты бар. Суу, свет, газ, отопление бардыгы киргизилген. Отопление дагы бул домдо иштейт, газ дагы иштейт туугандар. Так, 2 бөлмөлүү квартиранын аянты 90 квадрат метр, жаңы ремонт болгон, Кудай буйруса келип эле жашай бере турган даяр квартиралардын бири. Өзүбүз үчүн деп жакшы качестводо ремонт кылганбыз деди эсе. Эми шартка байланыштуу акча керек болуп сатып аткан учуру. Мына бронированный эшикти ачып кирип келе бересиздер. Кире бериши, анан санузелдери теплый пол экен. Ошол информацияны эске алып коюңуздар. Так, мына кухня. Бул жак 1 бөлмө, нар жакта болсо 2 бөлмөсү жайгашкан. Мына эшик кладовка, ажаткана, 4 тарабында душ. Аянты 90 квадрат метр туугандар. Тех паспорты бар. Ремонтторуна деле сөз жок. Өтө сонун болуп ремонт болгон. Анан күн көйбөйт туугандар. Азыр саат 5 болду. Жаркырап квартирага күн тийип турган учуру. Мына караңыздар. Бул кухня. Өтө кеңири. Коноктор келип калдырган болсо, ошол жерде эле тамакты берип, тамак кылып узата берсеңиздер болот. Кухнясы өтө чоң экен. Асты полу мына кафель көрүп атасыздар. Отоплениянын батарейкалары орнотулган. Отопление иштейт. Ачсаңыздар мына панорамный вид. Ошол жерден шаардын бурч-бурчтары, ак тилек, западный, Ишкаван баардыгы көрүнүп турат. Караңыздар, панорамный вид. Бекеринен Париж деп аталбайт домдун аты. Менимче түшүндүңүздөр. Саат 5 болду, мына квартирага жаркырап күн тийип турган учуру. Мына природный газ бар, көрдүңүздөр. Мына жака кухонный гарнитурду эле жасап алсаңыздар болду. Анан кухнясы дагы теплый пол экен туугандар. Мына жакта теплый полдун немеси турат. Ушундай. Лайктан басып дос тааныш тууган уруктарга, группаларга сатылуучу квартиранын видеосун жиберип койсоңуздар деле болот туугандар, кирип көрүп коюшсун. Мына люстра бүт бардыгын орнотуп койгон. Кухнядагы теплый пол экен туугандар. Так, эми кийинки бөлмөсүнө өтөлү. Бул дагы бир комната. Бул жакта туугандар азыр эс айтты. Негизи план боюнча 2 комната кылып жасап алса болот деди. Ортосунан пластик айнек менен тосуп, же болбосо гипсокартон менен жасап, ортосун айнек коюпчу. Киргенде биринчи комнатасы мисалы балдардын уктоочу бөлмөсү, 4 тарабында кыздардын уктоочу бөлмөсү кылып бөлүп койсо болот деп айтты. Ушундай кылсаңыздар деле жакшы туугандар, утасыздар мындай айтканда. Так, көрдүңүздөр, сонун кеңири болуп турат. Күн да тийип турган учуру. Так, эми акыркы бөлмөсүн көргөзөлү, жүрүңүздөр. Бул спальный. Дубалдарына деле лампаларды орнотуп койгон. Бардыгы жакшы. Азыр эми күндүз анча билинбейт. Кечинде жандырганда жарык болуп өтө сонун болот. Эми жаңы дом туугандар. Бардыгы жаңы ремонт. Кудай буйруса биринчи эси болуп жашай бересиздер. Анан кондиционер эки кышында деле, кышында мисалы ысык кылып жылсаңыздар болот. Жайындасы муздак кылып салкындасаңыздар болот квартираны. Ошо всесезонный кондиционер мындай орусча айтканда туугандар. Ачып көргөзүп коюн. Панорамный вид туугандар. Жер үйлөр. Бекеринен Париж деп аталбайт бул дом. Так, эми анан бул спальныйдын мына жакта туугандар. Өзүнүн отдельно кладовкасы бар. Гардероб менен айтканда. Караңыздар.
төшөк, кийим баардыгын ушул жака коюп койсоңуздар болот. Так, мына коридору весь мындай кафелде, себеп дегенде теплый пол бар. Эми санузелден баштайлы. Туугандар, мына душевой кабина баардыгы бар экен, жакшы экен. Так, бул жактан чыгабыз. Бул мына ажаткана. Анан бул жагы дагы бир гардеробный, кладовка. Керектүү нерселерди коюп турасыздар. Ушундай аянты 90 квадрат метр, тех паспорту бар. Вариант обмен жолдорун сурапмын. Ипотекага болобу болбойбу деп сурапмын. Ал жагын эми эсине чалып өзүңүздөр сурап көрөсүздөр туугандар. Эсин номери ушул видеонун экранында жазылган.